Бирок убакыт кандай өтөт, кептин бар ошондо. Сен уктасаң деле убакыт өтөт, китеп окусаң деле убакыт өтөт. Спорт менен машыксаң деле убакыт өтөт, TikTok карап отурсаң деле убакыт өтөт. Бирок бүгүн кылганыңдын жемишин эртең көрөсүң, бүгүн кылганыңдын кесепетин эртең көрөсүң. Кийинки мезгилдерде биз бардыгыбыз өзүбүздүн жашообузду адамдардын көзүнө көрсөтө баштадык. Instagram бул мен башкача айтканда мактаныч баракчасы деп айтмакмын да. Бүт жакшы күндөрүбүздү коебуз ошол жерге. Кыздардын бир кемчилдиги бар. Болочок күйөөсүн женихтеп коет го, өзүнүн досторуна көрсөтмөй адаты бар да. Бир жолу жаман сөз айтып койсо, анткени ал тиги кызга жагып калса подругаңа, ал жаман сөз айтып коюшу мүмкүн. Анткени сага ошону ара көрбөйт. Кен да ошондой. Үйлөнөр кызыңы да эчкимге көрсөтмө. Ошон үчүн сен менен жараткандын ортосунда сыр болгон максатка жетиш оңой болот. Ар кимге айта берсең, кадыры да кетет, жетпей да каласың. Ассаламу алейкум. Балдарым, кыздарым, эжекелер, мугалимдер, ошондой эле уюштуруучу биздин мырзабыз. Thank you very much. I appreciate so much. Чындап эле эбепке себеп деп коет. Бирөө себеп болбосо мындай иш-чаралар уюштурулбайт. Балким ошол жерде мен кеде басам, көрүшүп жүргөндүрбүз. Бирок мындай баарлаш биринчи жолу болуп атат. Өзү кошунабыз, кошунага жакшы мамиле кылыш керек. Бирок мен биринчи жолу бул жака келип атам. Кыргызстандын бүт ок жайларын кыдырдым. Чет өлкөлөрдө жүрдүм, бирок ошол жерде БГУнун бар экенин билбейт экенмин. БГУ десем мен башка корпус элестетип жүрүптүрмүн. Анткени биздин убакта Ишенгүл Болжурова деген ректору бар эле. Ошол замандан бери билем, БГУ жаңы уюштурулган, бирок аябай ийгиликтүү окуу жай болчу. Финалга ОЖГУ менен БГУ чыккан. Мы выбираем, нас выбирает деген телепроектте. Мен ОЖГУдан келгенмин, БГУнун командасындагы балдардын бири да жаман болгон жок. Бекжан Супаналиев ошондо ошол командада болчу. Ошон үчүн бул тарыхы бар университет, сыймыктангыла, тамыры бар университет, пайдабалы бар университет. Келгениңерге чоң рахмат. Ким эгерде адамга рахмат айтпаса, Аллага да рахмат айтпайт дейт. Ага сизге чоң рахмат. Ушу чакырганыңызга өмүр өтүп баратат. Аябай бат өтөт экен. Эгер мага ишенбесеңер эжекелерден сурагыла. Бүгүн улгайып турган эжеке бир убакта силерди эле жаштагы кыз болчу. Анда эле аркасынан 10 бала, 20 бала чуркаган. Каттар жазган, телефон чалган, сүйөм, күйөм деген, бирок өмүр өтүп кете берет экен. Бири кеткенде ордун экинчиси толтуруп кете берет экен. Ошон үчүн кыргыз бекер айтпайт, 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деп. Бирок убакыт кандай өтөт, кептин бар ошондо. Сен уктасаң деле убакыт өтөт, китеп окусаң деле убакыт өтөт. Спорт менен машыксаң деле убакыт өтөт, TikTok карап отурсаң деле убакыт өтөт. Бирок бүгүн кылганыңдын жемишин эртең көрөсүң, бүгүн кылганыңдын кесепетин эртең көрөсүң. Алла Таала адилеттүү. Ошон үчүн спорт менен машыккыла дегенде бүгүнкүңдү ойлобо. Бүгүн ансыз деле сулуусуң, ансыз деле күчтүүсүң. Эгер бүгүн спорт менен машыга баштасаң, сулуулугуңду келечекке сактап коесуң. Мен бүгүн эртең менен саат 8-де, эртерээк ачылгандан андан да мурда бармакмын. Спорт залга барып анан келдим. Демек сүйлөшкө акым бар. Кылбай туруп бирдекени айтсаң, ошол сөзүң өтүмсүз болот экен. Өзүң кыл, сөзүң менен ишиң төпкесин, ошондон кийин гана сөзүң башкаларга өтүмдүү болот экен. Балдарым, кыздарым, мен бир окуядан баштайын. Бүгүн эртең менен курма жедим. Мен курманы аябай жакшы көрөм. Өзүбүздүн курма бар го? Бирок менин колумда бир кечик элек кызым бар болчу. Ошонун көзүнчө жеп атам. Бир карасам, кызым тамшанып атат. Жегиси келип атат. Бирок ага бергенге болбойт. Кыргызда бир салт бар. Эмчек энип аткан кыз менен атасы чогуу тамак жебейт. Ал жегенди сен жебейсиң, анткени эмчектеш болуп калат экенсиң да, ошон үчүн туура эмес. Берейин десем, өзүм жегим келип атат. Ага берип койгондон кийин ыргытыш керек, анткени бир тиштегенден ал жебей коет. Бир убакта апасы көрдү дагы айтты, муну тамшанып атат, мен жегенимди көрүп десем, атасы, дагы бирди жумуңуз дагы жедириңиз болбосо ичиңиз ооруп калат деп айтты. Точно айтып коюптур. Бир аздан кийин ичим ооруй баштады. Неге билесиңерби? Чындап эле адамдын көзү бар. Кыргыз бекер айтпайт экен, көздөн сакта, сөздөн сакта. Мурда бир апа өзүнүн небересин тамакка жөнөтүптүр. Ал тунук пакет бар го, желим баштык, ошого көтөрүп келиптир. Көтөрүп келгенден кийин ушунчалык акылдап экен, ушинтип көтөрүп келдиңби дептир. Ооба десе, кайра апар дагы бирөөгө берип кел деген экен. Не себептен дегенде, канча адамдардын көзү өтүп кетти буга. Курсак ачтар бар, студенттер бар. Шаурма жейт элем, бирок акчам жок деп жүргөн. Ошо тамакты көрүп адамдардын көзү өтүп кетти, суга өтүп кетти, болду эми бизге даба болбойт, башка бирөөгө берип кел, балам, муну жебей эле коелу деп айткан экен. Эсиңиздерде барбы эжекелерден? Кичинекей кезибизде ит көрүп калса дагы эттен берип коет элек. Ушундайды көрдүңүздөрбү? Эсиңиздерде барбы?
суга өтүп кетти деп. Анан витринада турган алмаларды алба дейт, ар жактан алдырып ал дейт. Анткени ага далай адамдын көзү. Ошон үчүн мен муну менен айткым келип атат. Кийинки мезгилдерде биз бардыгыбыз өзүбүздүн жашообузду адамдардын көзүнө көрсөтө баштадык. Инстаграм бул мен башкача айтканда мактаныч баракчасы деп айтмакмын да. Бүт жакшы күндөрүбүздү коебуз жерге. Жакшынакай прическа жасаттыңбы коесуң, жаңы кийим алдыңбы коесуң, бир кыз менен сүйлөшүп жүрөсүңбү коесуң, роза гүл берип атасыңбы коесуң, роза гүл алып атасыңбы коесуң, Дубайда жүргөнүңдү коесуң, бирок бир да сүрөттү көргөн жокмун. Эртең менен туруп бетин жуубай туруп, көзү чылпактаган бойдон майкачан я такой дегендерди. Или я такая дегендерди. Ошого мен айтат элем, балдарым, көздөн сактагылачы өзүңөрдү. Өзгөчө үйлөнгөндөн кийин жубайыңды көрсөтүп эмне кыласың? Балаңды көрсөтүп эмне кыласың? Канча адамдар бар, силер азыр турмушка чыга элексиңер, балалуу болбой жүргөн. Күйөөсү сонун, кайынчурту сонун ишти иштейт, өңү жакшынакай, келбети жакшынакай, Алла Таала тагдырын жакшы бир нукка буруп койду, бирок баласы жок. Бул чоң арман. Бирөө баласын көтөрүп, биздин алтышкабыз бирге чыкты деген сүрөттү көргөндөчү, ичинен кан өтүп кетет. Адам табият ошондой, бирөөнүн жакшылыгын көргөндө, бирөөнүн көрө албастыгы кошо болот. Ошон үчүн көрсөтө бербе деп бекер айтпайт. Жакшы күндөрүн көп эле көрсөтө бербе, анткени көз тийип кетет. Адамдын көзү төөнү мазарга салат, адамды мазарга салат, төөнү казанга салат деп бекер айтпайт. Мен буга ишенбейт элем, бирок эми ишене баштадым. Далай жолу ушундай нерсени көрдүм. Ошон үчүн турмушка чыгарда кыздардын бир кемчилдиги бар. Болочок күйөөсүн жених деп коет го, өзүнүн досторуна көрсөтмөй адаты бар да. Көрсөтпөй эле койгула. Кыздардын бир кемчилигин айтып берейинби? Биринчи апасына ишенет, экинчи досуна ишенет. Бирок кээде бир сөз бар, ишенбеген досуңа саман тыгат постунуңа деген сөз бар. Достун түбү до деген бар. Азыр ишенген менен анын ичин билбейсиң. Мен мындайды далай жашоомдо көрдүм. Өзүмдүн эң ишенген досум үстүмдөн арыз жазып койгонун кийин билип атпаймынбы? Ошон үчүн ал сыртына караба. Адамдар бирине бири жакшы мамиле кылат, эмнеге? Бирине бири коркот. Биринен бири жаман көрөт, эмнеге? Көрө албастык. Ошон үчүн балдарым, кыздарым, турмушка чыгарда болочок жарыңды эч кимге көрсөтпөй эле кой. Бир жолу жаман сөз айтып койсо, анткени ал тиги кызга жагып калса подругаңа, ал жаман сөз айтып коюшу мүмкүн. Анткени сага ошону ыра көрбөйт. Пенде ошондой. Үйлөнөр кызыңды да эч кимге көрсөтпө. Ошон үчүн сен менен жараткандын ортосунда сыр болгон максатка жетиш оңой болот. Ар кимге айта берсең, кадыры да кетет, жетпей да каласың. Ошого унчукпай жүргөн, сыр бербеген ушунчалык жакшы сыпат. Кудай көздөн сактасын, сөздөн сактасын. Неге мен көздөн баштадым? Анткени бул жерде аябай жакшынакай балдар, кыздар бар экен. Өңүңөрдү карап турам, эми ичиңер кандай экен бир Алла Таала билет. Бирок адамдын дили менен өң окшош эле болот. Жакшынакай балдар, кыздар экен. Эжеке, агайлар силерге чоң рахмат. Ушундай балдар, кыздар тарбиялап атканыңарга. Адеби наразы болдум, кичпейилдиги наразы болдум, кирип келатканда тосконуна наразы болдум, мына кыздардын. Анан кийин күлүп жайнап тосуп алганыңарга чоң рахмат. Адамдын көркү адеп. Кудай силерди колдосун, бааңар ачылсын. Чоң рахмат балдарым. Ушул китебимде, бир гана сенсиң деген китебимде бар. Бир спортсмен Ошто бирөөнү уруп койгон да. Спортсмен деген спортсмен, анын колу деле курал сыяктуу. Ал ММАге чыгып жүргөн бала, жөнөкөй эле студент баланы өлөрчө сабап таштаган. Эмне үчүн сабадың деп кийин сураганда, көршү соцсетти карагандан болот экен да. Соцсетти карап отурса, бул Дубайда жүрөт, тигил гүл берип атат, а бул акча таап атат, бул бизнес баштаган, бул үй салган. Ошолордун баарын көрүп отуруп, өзүнө бир наразылык сезим пайда болуп турду. Элдин баары жыргап атат, мен эле кыйналып жүрөм деген. Ушул сезим бара-бара стресске айланып, анан бирөө кичинекей эле бир суроо сурап койгон, жооп берсе дагы бирдеме деп койгон, ошондон улам эле баса калып уруп таштаганда бирөөдөн чыгарган. Эмне болду? Тагдыры сынып калды. Ал түрмөгө кетти ошол бойдон. Мурда чемпион болуп жүргөндө кадыры жакшы эле, анча-мынча жеңилип калгандан кийин жеңилиш жетим деп жоңкенде деп бекер айткан эмес. Анча-мынча турмушта жыгыласың, турасың, жыгыласың, турасың. Ошон үчүн мен Японияда окугамын, экинчи китебим бар. Барбы жокпу, көрсөтүп койчу. Японияда кичинекей бала жыгылып калса, лапочка жыгылып калды. Кичинекей кыз, лапочка деп коет го, аппак көйнөк кийген. Анан катуу жыгылды, атасы эмне кылар экен десем, маңдайында тургузган жок. Мен барып тургузгум келип атат, бирок бирөөнүн баласына ал жакта барып кол тийгизсең, бул жакшы нерсе эмес. Анан кыз кантер экен десем, акырын турду. Ал жакта кийимдерди күбөйт, анткени бардыгы таза. Жолдору кадимкидей таптаза. Кетип атып, мусулмандар көчөдө эле намаз окуп калат, жай намазы жок, эч жериңе чаң жукпайт. Анан туруп, баягы кыз ыйлайт бекен десе, мени карап коюп, ушинтип коюп кетип калды. Кичинекей кыз, ашып барса 2 жашар. Мен ал атага наразы болдум, бирок кийин түшүндүм. Көрсө,
бала жығылғанда өзі тұрып үйреніш керек екен. Біз өмір бойы ата апаға таянабыз. Біздің қыздар жығылып қалса нарқы комнатада қату қиқырады. Тұрып кетсе болады, бірақ атам келіп тұрғызады деп қиқырып жата береді. Ошондой барыңардың башыңардан өткөн. Бирок атадан алты болсоң дагы ар жалгыздык башыңда. Бул жака келгенде түшүнүп атасыңарбы ошону? Бир убакта ойлойт элең, апам качан болсо тамак сап бере берет деп. Азыр апаңдын тамагын сагынып атасың, мына балдар өзгөчө. Общежитиедагы чоң курстун балдары кел тамак жеп алчы деп отурабы экен. Анан ошондо дагы жөн чыкпай, анан келип жейм деп, анан балам жеп алып чыксаңыз, анан жейм дедим го деп кетет элеңер, туурабы? Азыр чоң курстун балдары, жежекелер барып, жеп алчы балам мына. Кичине 5 минут убакыт кетет деп эч ким айтпайт. Анткени апа бардыгын ордун толтурат экен, бирок апанын ордун бүтүнө толтура албайт экен. Сапар адам менен алыстаганда ошонун кадырын билесиң. Алыстуу иштек эмес, апаң ал жакта, сен бул жакта. Бир күн барасың, көрөсүң, кайра кетесиң. Бирок бир учур келет экен, адам менен акыркы жолу коштошот экенсиң. Ошондо адамдын кадырын билет да. Мисалы, ден соолуктун кадырын качан билет? Качан ден соолукту жоготкон адам билет. Качан сүйгөнүңдүн кадырын билесиң? Сүйгөнүң башка бирөөгө тийип кеткенден кийин. Ага чейин тултуңдап, былтыңдап, SMS жазса жооп бербей атпадың беле? А башка бирөөгө айланса, үйлөнүп алды же турмушка чыгып кетти, бир жума адам стресстесиң, эч ким менен сүйлөшпөй. Кызым эмне болду десе, ошондо айтпай атасың. Турчу ашты. Эч качан адамды анчалык катуу сүйбөгүлө. Мына силерге башка кеңеш. Адам сүйө турган деле нерсе эмес. Эжекелерден сурагыла ишенбесеңер. Эжекелер өздөрүнүн бүйөлөрүнө красавчик деп тийип алган, гана жыргаган. Өздөрү да күлүп атат. Идеалдуу эч ким жок. Мен Японияда мына ушул тоого чыкканмын. Фудзияма деп көрүнүп атасыңарбы? Мына сыртында. Фудзияма тоосу алыстан карасаң красавица да. Симметрия бардык жагынан, үстү аппак. Эми чыксаң эле жырга чыдай болосуң. Бирок чыктым. Чыкканда да жамгыр жаап атканда чыктым. Кичине эле басканда жамгыр бул жагыман кирип бул жагыман чыгып кеткен. Ошентип сууга жылган чыккандай болуп чыктым. 31 августта Кыргызстан эгемендүүлүк күнү. Бир аз чыккандан кийин эле өкүнө баштайт экенсиң. Эмнеге билесиңби? Алыстан кооз көрүнгөнү менен үстү жөн эле кызыл кум экен. Бир убакта вулкан атылыптыр, ошол вулкан бардыгын күйгүзүп кетиптир. Азыркыга чейин чөп чыкпайт экен. Ушундай катуу шамал, борошо, ушундай нөшөр корголойн десең бир жыгач жок. Буякка эмне чыктым дейсиң да. Эми аягына чейин чыгып коеюн деп анан жамгыр карабай чыктым. Оюмда ошол жакта сүрөткө түшөм, селфи кылам. Кыргызстанга мактанып видео жөнөтөм. Балекетке. Туман. Жанымдагы турган кишини көрбөйм. Алла таала кааласа ушундай аба ырайы болот экен. Болбосо жөн эле чыгып келдим да. Ошондон бир сөз, япондордун сөзүн түшүндүм. Япондордун бир сөзү бар экен. Ким Японияга келип Фудзиямага бир жолу чыкпаса дейт, ал келесо дейт. Бирок 2 жолу чыккан андан өткөн келесо дейт. Айтайын дегеним, алыстан адам кооз көрүнө берет, бирок жакын жашай келгенде кемчиликтери жакшы эле көрүнөт. Мындай карасаң жакшынакай эле, бирок бетинен жакын келгенде билинет го, тырыштары, бырыштары. Ошол сыяктуу эле нерсе. Ошон үчүн бирөө турмушка чыгып кетсе кызылат болбогулачы. Мен канча студенттерди көрдүм, сүйгөнү турмушка чыгып кетти, ошо бойдон окууну таштап койгондор. Ошо турмушка чыгып кеткен сүйгөнүң сен байкуш мен ойлоп кызылат болуп жүрөт деп ойлобойт, болду, жыргап жашап атат. Биз өзүбүздү өзүбүз кыйнаган эле экенбиз да, өзүңдү кыйнаган нерсе сыртта эмес, ичте. Бирөөгө таарынып жүрөсүңбү, өзүң кыйнаганың ошол. Кек сактап жүрөсүң, ач көздүк бар, сараңдык бар. Өзүң кыйнабай эле койчу, бирөөгө таарынып жүрөсүң, кек сактап койгонсуң. Жолукса мойнун жулам деп жүрөсүң. Аны эстеген сайын башың калчылдап калат мына түшүн. Мен айтып алам, шашпасын мен мойн. Ошентип жүрүп карып атасың, нерв кетип атат, клеткалар өлүп атат. Өлгөн клетка кайра калыбына келбейт. Эжекелерден сурагыла. А бирок сен кек сактап, нервиң кетип атканда да мысык көлдүн жээгинде эс алып жатат, сен унутуп койгонуң. Ошон үчүн кеттиңби карабай турган болуп кет. Баары бир Кудай таала буйрган тагдыр пештиңе жазылган. Андан жакшы пештиңе жазылып турат. Ошого ишенип койчу мага.